Жаздын жаркыраган дагы бир керемет күнү жана Нооруз майрамы. Достор, ал эми Нооруз майрамында биздин студиябызды көрккө бөлөгөн ырчы актриса Асем Токтобекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Майрамыңыз менен. Бирге болсун. Адатта Ноорузду кыргыздын жаңы жылы деп аташат. Анан бул майрамды дагы өзгөчө бир майрамдагандар бар да. Сиздин үй бүлөңүздө кандай майрамдалат? Эми биз бул майрамды жылда түрлүү өткөзөбүз. Анткени мен үй бүлөмдө жалгыз чыгармачылыкта жүргөн мен болсом, бул күнү мен эми баягы иштеп калыш мүмкүн, элге кызмат кылып калыш мүмкүн. Анын сыңарындай ал нерсеге да даярданабыз. Анан көбүнчө кечинде биз ошо үй бүлөлөргө, жакындарыбызга көңүл бурганга аракет кылабыз да. Кантсе да ошо сүмөлүктү биз барып жейбиз. Сүмөлүктү биз дамдатабыз, биз жасабайбыз. Анан ошо бул эми баягы биздин кыргыздын жаңы жылы болуп атса, кантип бул Ноорузду өткөзбөй коебуз. Андан дагы баягы өзгөчө маани берип, эми үй бүлө болуп барып аткан соң, жакындарыбызга барып аткан соң, баягы ошо Ноорузга ылайыктуу кийинип барабыз да. Азыркыдай. Жакшы экен. Асем айым, ушул жыл жаңы башталганда эле сиз үчүн жемиштүү болду окшойт. 2022 жылы аябай иштеп атасыз. Президенттин сыйлыгын алдыңыз, ардак грамотасын алдыңыз, чыгармачылык кечеңизди өткөрдүңүз. Дагы кандай жаңылыктар болуп атат? Ооба, негизи күтүлбөгөн нерселер көп менин жашоомдо. Анан жагымдуу нерселер болуп атат. Кудайга миң берде ыраазымын. Бул дагы болсо баягы бир Кудайдын буйругу экен. Ошончо жыл өтсө дагы мынакей биздин ажообуздун өз колунан биринчи сыйлыкты мына эми алып атам да. Бирок баягы эми бул ардак грамота болгону менен мен үчүн бир аябай мындай чыгармачылыгымда салмактуу нерсе. Анткени биринчи менин ошо тепкичим да. Анан ушуну качан алат болду экен деп күтүп, мынакей бул салкын чыккандан кийин ошо чет мамлекеттен сыйлыктарды алып келгенден кийин гана мына 16-жылы менин өз кыргыз элимен алып атам да. Бир четинен абдан кубанам, бир четинен ыйлам да келет. Бардыгы өз убагында, бардыгы буйруганда болот экен да. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Ардак грамотаны кандай кылып майладыңыздар? Үй бүлө менен, балким достор менен, чыгармачылыкта, кесиптештер менен? Чын айтайынбы, баягы алган сыйлыгым көп кишини кубанткан жок. Менин жакындарым деле кубантты. Тегерегимдеги көбүрөөк сөз кылып, мындай бир башкачасын таккан көз караш менен карашып, анан баягы эрте алды деген сөздү дагы уктум. Анан ушундай бир мен өзүмчө бир мындай эл артистин сатып алгандай болуп кеттим да. Анан билбейм, эми эл тараза, эл сынчы дейт. Элде кандай өзүмдүн аброюмду, өзүмдүн атымды алып чыкты. Эми бир гана ошо элдин жүрөгүнөн түнөктү алып гана анан сыйлык келет эмеспи? Анан эл чечет, татыктуумбу, татыктуу эмесминби? Ошондо сиз ичкүйдүүлүккө дуушар болдум деп атасызбы? Ооба, баягы көп кишини бул сыйлык мындай кубанткан жок да. Болбосо жакындарым эле кубанып куттукташты. Анан ойлодум, буну ким эле укмуш деле майлабай деле койсом болот экен. Жакындарым ошо менин байлыгым, менин үй бүлөм, ата-энем, бир туугандарым, ошо кайын журтум. Сиз ал нерсени кантип билип аттыңыз? Мындай түз келип айтып атыштыбы же кандай? Түз келип эмес, эми баягы болот го, мисалы сыйлык алган
мен менен чогуу алган адамдарды куттукташат дагы, анан мени куттукташпайт. Ушундайдан деле билсе болот да. Анан эми мени куттуктабай койду деп мен капа эмесмин. Бул дагы бир мен үчүн бир мындай стимул да. Канчалык мындай бул мени тескеринче алдыга үндөтөт, алдыга мындай күчтөндүрөт. Анан дагы олугуп иштегим келели. Дагы чыгармачылыкта буюрса жакшы көзүрмемдерди ошол мен аркаман Асема деп коюлган көп кыздардын аттары дагы бир ирет ушундай бир нерсе жасаткым келет да. Элиме дагы бир образ менен чыккым келет. Эң жакшысы бул эртеби кечпи адамдын жүзүн көрсөтүп жана ишенбеген адамдын көздөрүн ачып коет экен да. Ошого мен абдан бумеранг деген нерсе бар экенине сүйүнөм. Кудайым өзү кудуреттүү, өзү баардык нерсени ордоруна коюп койт экен да. Көп жылдык достуктан кийин кеч көзүңүз ачылганына өкүнбөйсүзбү? Өкүнбөйм, анткени жашоонун баалуулуктары ошондо. Сен ошон менен адам болосуң, сен ошон менен жашоодо өнүгөсүң, өсөсүң. Ошол нерсе сени өстүрөт. Алдыда дагы эмнелер күтүп турат, эмнелер болот, мен дагы албетте билбейм, бирок ошентсе дагы жашоо бул өзү эле мугалим экен. Баардык нерсени үйрөтөт экен. Сен тилекке каршы өзгөрөт экенсиң. Жашоого жараша, нукка жараша өзгөрөт экенсиң. Мен илгерки Асеманы сагынам. Кадимкидей сагынам. Эмнеге? Ал образыңыз башкачараак беле же кандай? Эми ал Менче сиз кайсы бир нерсени эстеп кеттиңиз окшойт, анча жагымдуу болбогон. Жок, баары эле жагымдуу. Азыр өзүмө келе алайын. Кайсы жылдар жөнүндө сөз кылгыңыз келип атат? Ошол биринчи курска тапшырган жылдарды сагынам да. Ошол күндөрдөгү Асеманы сагынам. Ошол күндөгү Асема мисалы бир рюкзак менен анан маршруткага отуруп жөнөкөй жашоодо жашачу да. Ошол күндөрдү сагынам. Турмуш азыркы учурга чейин азыркы учурда мен кээдечи мындай жашоодо мынтип ойлоном да. Ойгонуп турсам эле мурунку жашоо жок да. Биз мурунку заманыбызды жоготкондойбуз. Албетте эми азыркы заманга жараша ар бир мындай заманга жараша жашайбыз, бирок илгерки заман менен азыркы заман асман менен жердей. Эл дагы башка. Кээде ойлоп кетем, кыргыз элим өзүн өзү жоготуп койгондойбу депчи. Адашып аткандайбы, алданып аткандайбы деп да ойлоп кетем да. Эми ким билет, бир гана Кудай билет эмне болуп атканын, бирок ошо илгерки заманды сагынам. Азыркы заман сизди эмнеси менен канааттандырбайт? Мындай конкреттүү бир нерселерди атап бере аласызбы? Заманбы же сиздин чөйрөңүзбү? Жок, бардыгына эле ыраазымын. Бардыгы эле жакшы. Эл көбүрөөк ошол мындай социалдык сеттер менен, ошол эле Инстаграм менен жашап калган учурда жашоодо баалуулуктарды унутуп койгондой сезилет. Бирөөлөрдүн сөзүнө кирип алып, ошолордун сөзү менен жашагандай сезилет. Мисалы, мен өзүмдүн оюмду, өзүмдүн пикиримди алып жүрөм дайыма. Мен эч качан бирөөнү коштоп колдоп деп мындай бирөөнүн оюн коштоп колдобойм да. Болот албетте, бирок мен өзүмдүн деңгээлимден бийик адамды укканды жакшы көрөм да. Мен билбеген ал адам билген нерсени уккум келет да. Мисалы, мен үйрөнгүм келет, акылын урдагым келет дегендейчи. Анан азыркы заманда бир аз бардык нерсе мындай өзгөрүп баратат да. Анан
эң негизгиси ошо кыргыздын кыргыз экенин унутпай, ар бир эле элдин өзүнүн салт санасы бар, ар бир эле элдин өзүнүн баягы кийимдери бар. Алар ошол майрамдар менен, салт санасы менен ошол убакытта кийишип, көрсөтүп, баалуулуктарын көрсөтөт эмеспи? Биз дагы ошондой көрсөтүп, унутпасак экен деген тилек да. Анткени азыр канча кишинин оюн угуп, сөзүн угуп, кээде баягы эми мындай билими бар адам албетте анын сөзүн угуп бир чечимге келет да, же болбосо анын адашып атканын сезет. Билими жок адамдар болсо ошол сөзгө кирип, ошол нерсени колдонуп, ошолдук менен жашап кетиш мүмкүн да. Ошондой коркунучтар болушу мүмкүн. Ошон үчүн эң негизгиси ошо билим керек да. Билим болсо, анан адам башы бар да, ар бир адамдын башы бар. Өзү чечет, өзү билет. Эң негизгиси жүрөгүн угуш керек. Жүрөгү туура нерсени айтат да. Мен азыр бир суроо бергенден бир аз айбыгып турам да. Сиздин Instagram баракчаңызда сиздин кийимиңизге, жүрүм-турумуңузга көбүрөөк хейт жазгандарды көп көрүп калам. Анан азыркы сиздин айтып аткан сөзүңүздөн улам, бул кош стандарттуулук эмеспи? Эми мен кыргыздын образы мондай болуш керек дегенден алысмын, анткени ага чейин эле биздин кыргыздын образы бар болчу. Анан биз түшүнүшүбүз керек, бул менин кесибим. Мен бул кесипте ар кандай образ менен чыгам. Мен актрисамын. Эгер мага бир кошунага болгондой мамиле жасай берсе, анда мен ал кесип менен иштебей эле коюшум керек да. Элестетсеңиз, эми баягы кириш, баягы ар бир кесиптин өзүнүн жумушу болот. Анан мен ар бир нерсеге өзүмдүн образы менен чыгам да. Мен көп учурларда элдерден мындай нерсени угам да. Эң негизгиси, сен каяка барбасаң дагы каяка кандай кийиништи сен билесиң дешет да. Анын сыңарындай ошондой эле идеологияны карманып, ошондой эле нукта жүрөм деп ойлойм. Жогоруда айтпадыңызбы, билим керек, билимсиздиктен айрым бир үгүттөргө ооп кетишет деп, аны менен эмне айткыңыз келди ошондо? Эми азыр сиздин сурооңузга жооп берип, дагы кайра билбейм, мүмкүн дагы мени жаман мындай айтышып, мүмкүн менин сөзүмдү кыркып алып кайра хайп кармашып ушинтиш мүмкүн. Бирок эми сурооңузга жооп берейин, анткени ар бир адамдын өзүнүн ою болот, өзүнүн позициясы болот, көз карашы болот. Анын сыңарындай бизде азыр мына дин бузарлар көбөйүп кетти да. Мисалы, динде жүргөн адам эң негизгиси, эң биринчи ислам деген эмне экенин түшүнүш керек да. Андан кийин намаз тургузганга убакыт керек да. Мен ушул тарапта билимим жок болсо да, бирок мен түшүнүп турам да. Ал нерсенин баарына өзүнүн убактысы керек, билим алыш керек. Ушунчалык көп адамдар бар, илгертен эле намаз окуп келгендер бар, байкелер бар, кайынсиңдилерим бар, ушунчалык аруу сулуу айымдар бар. Ошолордун намаз окуганына, дин жолунда жүргөнүнө мен ишенем да. Ошол эле, мисалы, мен тааныбайм, биз сүйлөшкөн эмеспиз. Айкөл Аликжанова деген биздин ушундай бир илгери жакшы бир актриса, модель кызыбыз бар эле, азыркы учурда ошо дин жолунда жүрөт дегенге мен толук кандуу ишене алам да. Бул жөн эле мисал катары айтып атам да. Динге берилген адам ал таптакыр башка адам да. Ал эч качан агрессивдүү болбойт. Ал эч качан адамды үйрөтпөйт, үгүттөбөйт. Баягы ушунчалык бир коркунуч жаратты да, таң каласың да. Агитация жүрүп аткандай, бир тууганым, карындашым, мындай деп көп нерсени угабыз да, мисалычы. Анан ошол нерсеге ообойт дагы, анан менин жооп берген сөзүмө ооп кетеби деп коркушабы, айтор бир аябай бир мындай талкуу жүрөт да дайыма ушул тематикадачы. Анан
Менин көз карашым таптакыр башка да. Азыр айтып атпаймынбы, дин жолунда жүргөн адамдар таптакыр башка. Алардын кийген кийими, туруш турпаты, тазалыгы, сүйлөгөн сөзү, маданияты бир башкача болот. Аны билими бар адам аны мындай көз менен эле түшүнөт. Ал адамдан үлгү алгысы келет. Ушундай бир умтулуу сезим пайда болот да. Бул адамдар чыныгы бир өзүнүн максатына, бир ажылыкка даярданган, ошол жолго өзүнүн нугу менен кеткен адамдар деп эсептейм да. Анан жөн эле азыркы учурда ошо дин жолунда жүрүп, анан кийин хайп кармап, баягы көп нерсе болбойт деп коюп өзү баягы эме блогер болуп атса, мен мисалы андай нерселерге ишенбейм. Адамды уруштуруп атса же интрига кылып атса, мен ал адамга ишенбейм. Мен ишенген адамдарым мына ошо биздин Раматылык Чубак ажа байкебиз мына кийген кийими, туруш турпаты, өзүнүн алып жүргөнү, тазалыгы, мейли спорт кийим болобу, ошончолук бир ошол адамды караганда арылук, тазалык, бир жан дүйнөсүнөн чыныгы билими бар, ушунчалык аброю бийик, мындай намазда жүргөн, дин жолунда жүргөн адам экенине мен ишенем да. А калгандарын мен мисалы копировать эткендей эле сезилет да. Кечирип коюңуз, бирок ошондой сезилет. Бир нерсеге үгүтүп аткандай, бир ушунун аркасында бирдеке тургандай эле сезиле берет да. Бир максат менен болуп аткандай сезиле берет. Мен көрөм, мен угам, агитация сымал нерселерди баягы угам да. Анан ошол нерсеничи мен ойлойм азыркы глобалдуу проблемаларга агитация жүргүзсүн. Мисалы мына мен уялам да айтканданчы, зомбулук болуп атат, киши өлтүрүп атат, башка бир жаман нерселерди жазып атат. Мына ошолорго каршы агитация жүргүзсүн. Туурабы? Анан мен жооп берген сөзүмө агитация жүргүзбөй да. Бирок алар айтышы мүмкүн да, мен Кудай алдында акмын, мен өзүм эле мындай эсептешип алам Кудай менен. Мен сизге бир нерсе айтайын, баягы бул туура эмес. Кудайдын алдында акмын деген, мисалы ар бир адам бул жашоодо мындай бир ошибкаларды жасайт да. Ар бир эле адамдын эмеси бар да, баягы аркасында күнөөлөрү бар. Баарыбыз эле таза эмеспиз. Анан мен акмын, анан мен мындаймын, өзүмө эсептешип алам деп, бул уже эле айтып атат да, бул билими жок адам экен. Билими бар адам эч качан мен намаз окуйм дебейт. Билими бар адам эч качан мен өзүм кылып алам, анан Кудай менен эсептешип алам дебейт. Билбейм, эми Кудай өзү кечирсин. Мүмкүн мен деле туура эмес сүйлөп аткандырмын, бирок мен өз оюмду айтып атам да. Анан эң негизгиси ошо биз адашып албасак эле деген ой. Анан ошондон улам көрүүчүлөрдө деле азыр пайда болуп атса керек, Асем айым мындан ары жолуксалым калдыбы деген суроо пайда болот болуш керек. Жок. Жолуксалууну албетте жолуксалынабыз. Анткени мен деле бирөөнүн келинимин, мен деле баягы жолуксалына турган жерлер бар. Эми албетте андай нерселер болот. Бирок жанагынтип азыр мен намаз окуп атам дегенден алысмын. Мен намаз жолунда эмесмин. Анан мисалы азыр бизде көбүнчө дагы кийимге негедир басым коюшат да. Кийимге карап сүйлөшүшөт. Мен түшүнбөйм. Кийимден тышкары толтура проблема бар. Кийимден тышкары ушунчалык маанилүү нерселер бар да. Анан биз негедир кийимге басым коебуз. Мейли ошол мисалы намаз окуган адам баары эле жаман эмес да. Анан мисалы намаз окугандардын да арасында жамандарды көрүп жүрөм да. Мына мечитке кирип чыкты, намаз окуп чыкты, ошол эле даватка чыккыла деп сүйлөгөн адам барып арак ичкенин мен көргөм өз көзүм менен. Арак ичип алып, анан кайра запойдон чыгып алып, кайра ошол жума намазга кирет дагы, же болбосо барып намаз окуп чыгат. Бул деле мисалы бул
нормалдуу эмес да. Баягы баары деп айтпайм. Мен айтып атпайм, ишенген адамдарым бар, ишенбеген адамдарым бар. Мисалы, ошол эле учурда мен өзүм көзүм менен көргөн үчүн айтып атам да. Өткөндө бир таксист байке менен сүйлөшүп баратабыз. Эми ал байке дин жолунда жүрөт экен. Анан өзү баштап калды сөздү. Анан мага эч ким тийишпесе, мен да тийишпейм да. Анан эми намаз жолунда жүрөткөндө эле мен унчукпай калышым керекпи? Ал мага өзү айтты. Колдоруңуз көрүнүп атат. Анан аял киши мындай болуш керек, андай болуш керек деп баягы бир эми бөлөк эле адамга ошондо мага сын айтып атат да. Мен көп учурларды байкайм. Эжелерге деле барып алып, сиз канча жаштасыз, намаз окуйсузбу деп эле баягы өздөрү эле барып алып мындай сөздү баштаган адамдар болот да. Анан ошондой адамдарга мен да кээде жооп бергенге туура келет. Жооп берип деле коем. Мисалы, эми андай нерсени айткандан мурда өзү таза болуш керек. Андай нерсенин айткандан мурда жок дегенде ошол кийип турган шлёпкасы таза болуш керек. Анан негизи көп нюанстар бар да, эми антип майдалангым келбейт да. Просто мага тийишпесе эле мен тийишпейм да. Анан билбейм, мен айтып атам го, мен ойгонуп тургандай эле атам да. Таптакыр кыргыздар алмашып кеткендей да. Анан эми дагы да айтайын, эмне болорубузду бир гана Кудай билет. Алдыда көрөбүз, көрө жатарбыз. Ким кандай динди кабыл алса дагы мен баарына баягы нормалдуу көз караштамын. Ар ким өзүнүн каалаганын жасайт. Анын үстүнө биз азыр телеканалдабыз жана дин темасы аябай кылдат тема. Келиңиз башка нукка буралы. Мен азыр сиз өзүңүздүн катталуучуларыңыз жөнүндө айтып атсаңыз, бир нерсени эстеп кеттим. Алардан түшкөн бир сыындарга, бир иммунитетиңиз пайда болуп калгандай да. Азыркы деле экрандын аркасында көрүүчүлөр сын айтса деле, аларга бир реакция деле кылбайт окшойсуз. Азыр мурдагы Асема алсыз болчу деп атпайсызбы? Азыркы Асема күчтүү окшойт, Азыркы Асема эми мен күчтүү экенин айтайын, каяктан билдим да. Мен балама бирөө сөз айтса же кол тийсе, мен ошондо күчүмдү билдим да. Билбеген күч пайда болду. Мен билбеген эле күчтөр чыгып кетет экен да. Күчтөр, сөздөр кетет экен да. Анан ошондо мен билдим, мен бир топ эле күчтүү экенмин да. Кичинекей арык болгону менен. Анан эми кантип айтсам, моралдык жактан дагы, физикалык жактан дагы өзүмдү каарманганга аракеттенем. Анткени бул нерсе, бул дагы эми баягы негатив адамды оорутат. Мен баягы көңүл бурбаганга аракет кылам. Анткени алар айткан сөз, мисалы, эмне деп эми сен жиндисиң деп койсо, мен жиндисиң десе жинди болуп калбайм да. Же сен мындайсың десе андай болуп калбайм деп туурабы. Мен билемин, жакындарым билет кандай экенимди. Кудайдын алдында эң негизгиси, Кудайдын алдында жаман нерсе жасабаганымды бир гана жараткан билет. Анан мен эч нерседен коркпойм да, аркаман коркпойм. Аркам таза. Анан калганы мен үчүн маанилүү эмес. Адамдардын өзгөчө хейтерлердин сөздөрүнө мен көңүл бурбайм. Анан мен өзүм баягы бывший хореографмын. Анан кичинекей балдар менен көп иштешип калдык. Анан жаштайман эле ошо балага жакынмын. Элдин балдарын багып чоңойдук. Анан балаңа бирөө сөз айтса көтөрө албайт экенсиң да. Балаң не то что балаңды тийип койсо же сөз айтса, даже балаң жаныңда турбай туруп балаң жөнүндө сөз айтса көтөрө албайт экенсиң да. Анткени мындай эки жолу мындай нерсе болду да, баягы өзүмдүн эле досторум арасында да, бул баласын бакпай эле өздөрү эле чоңойот же болбосо бирөө чоңойтуп коет дегенде менин жүрөгүмө катып тийди да. Кандай мен чоңойтпойм? Кандай алалар чын эле өзү чоңоёбу? Кимдин эле баласын бирөө келип багат? Ким эле ошону
каалап келип чоңойтот, кандай мындай реалдуу эмес нерселерди айтышат да. Анан ошол өздөрүнүн балдарын башка бирөө багып, ошол башка эле үй бүлө багып атса дагы ошондой сөздөрдү ошолор айтат да. Болбосо же баласы жок адам мага сөз айтсачы ушундай бир ачуу тиет да. Анысыңарындай баягы бала деген тема мен үчүн абдан ачуу тиет да. Анан албетте мен контролдобогондой, мен бакпагандай баланы билбейм, аз болсо керек мындай адамдар. Балдарыңыз жөнүндө аз айтасыз? Аз айтам, үй бүлөм жөнүндө аз айтам. Бул жолдошумдун каалоосу. Эми аны да туура түшүнсө болот. Мен үй бүлөнү биз карегистей сактайбыз. Үй бүлө биздин баалуулук, биздин байлык ушул үй бүлө, биздин келечек бул биздин балдар. Ошон үчүн балдарым эчтекеден кысылып сыгылбасын деп баягы элдер монтип кол менен көрсөтүп же баягы ушул элдин чордонунда, элдин көзүндө чоңойбосо экен деп элдин көзүнөн сактайбыз. Анан баягы ошол эле мен чыгарбаган себеби. Анан өздөрүнө баягы бул мынтип айтып койду же эл мынтип койду дегендей эмес, балдарым балдарга аралашып чоңойсун деген эле үмүт. Мен сизди чыгармачылыкка аралаша баштаган күндөн бери билет экенмин. Анан сырткы келбетиңизден, сиз азыр өзгөрдүм деп атпайсызбы? Сырткы келбетиңизден ошол бойдон эле турасыз да, жаштыгыңыздын сыры эмнеде? Бул суроону да сизге көп беришет, билем, бирок мен мындай деталдаштырып сурагым келип атат. Азыр уколдор көбөйдү, пластика көбөйдү. Эми укол сайдырсам, мен ойлойм, бетим шишип турмак, же болбосо мындай жылтырап шишип турмак. Көзүмдү жасатсам, көзүмдүн ичи аңтарылып турмак. Же болбосо чекеме жасасам, чекемде бырыштар бар. Анан болгону азыр брекетти алып жүрөм, өзүмдү карап атам. Жана оозумду 2 жыл мурун жасаткам. Мен өзү негизи мындай естественный, табигый нерсеге жакынмын да. Анан бардык жагынан жакынмын. Анан ошону карманганга аракет кылам. Өзүмдү карайм, сөзсүз спорт менен машыгам, өзүмдү кыйнайм. Бул дагы мен үчүн жумуш. Бул 10го чейинки жумуш да. Өзүмдү карайм, спортко машыгам, бетимди массаж кылам, өзүм ийлейм, бийлейм. Жада калса үйдөгүлөрдү да кыйнайм. Ошол эле элдердин аркасынан эле ушинтип асема болуп куралып келет. Ошондойм да, элдин жүзү, негизи эле денеси жаш улам өткөн сайын гравитациянын мыйзамы менен жерди карай ылдый. Ооба, ылдыйлап калат деп. Асема болсо үйдөн, ылдыйдан өйдө. Өйдө эле кетип атасыз. Ошондой зарядкаларды жасайм. Бир убакта сулуулук салонун ачып иштетип калдыңыз эле. Азырчы чыгармачылыктан тышкары эмне менен элексиз? Мен сулуулук салондорум азыр жок. Бизнес менен алектенбейм деп чечтим. Сатып жибердиңизби? Бардык нерсени көрдүм. Анан сатканга туура келди. Салонум өртөнгөндөн кийин элдин паспорт документтерин, ошол нан таап аткан продукцияларын, ошол эле эми көп нерсени сатып бергенге туура келди. Анткени бардык нерсе өртөнүп кетти. Кийим кечегин алып бергенге туура келди. Бардык нерсени ошо алып берип, анан кийин өзүм банкротко отуруп, анан ошол кечке ойлонуп, анан мен бул жашоого аял болуп жаралган соң жашынакай сулуу эле болуп жүргөн жакшы экен деп чечтим. Тынч эле ушу жолдошум карап, королевадай эле. Ооба, аял заты болуп жаралган соң ушу жашынакай эле болуп жүргөнгө эмне жетсин дедим да. Мага эмне жетпейт депчи. Кудайга шүгүр, балдарым бар. Кудайга шүгүр, үйүм бар, жайым бар, курсагым ток. Бир гана ошо чыгармачылыкта акырын кыбырап жүрө берейин, өз нугум менен, өзүмдүн ордум менен. Эч кимге тийишпей, эч кимден эчтекени талашпай, Кудайдын буйругу менен бардыгы деп ойлойм да. Сизге ошол эркелик образы аябай жарашат. Дайыма эле
жолдошуңузга үй бүлөңүзгө эркелеп элдин эрке кызы болуп жүрөрүңүз. Рахмат. Аябай узак сүйлөштүк окшойт. Сизге рахмат келип бергениңизге, майрам экенине карабай, чакырыбызды четке какпай. Рахмат. Элге кайрылууңуз болсо эркен микрофон. Эми элге не деп кайрылам? Ар бир келген инсан, ушул жерге келген инсан жакшы тилектерди, каалоо тилектерди айтып кетет эмеспи? Ошол ансыңарындай ошол ар бир жакшы каалоо тилектерге мен да кошулам. Өзүңүздөргө эмне тилесеңиздер, ошол тилектер орундалсын. Ооруп аткан адамдар болсо тезинен сакайып кетсин. Эмнени каалап атсаңыздар, эмнеден бактылуулук издеп атсаңыздар, ошол нерсе ишке ашып орундалып, көңүлүңүз ачылып, Кыргызстаныбызда тынчтык гана болсун демек. Айтканыңыз келсин, мен да ушул сөздөргө кошулам. Ар бириңизге аманчылык, тынччылык каалайбыз жана Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бизде конокто ырчы актриса Асем Токтобекова болду. Менин аты жөнүм Алтынай Тынышева. Жакшы туруңуздар.